Кыргыз бийлигинин жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуусу Конституцияга каршы келет. Мындай чечимге бир нече бейөкмөт уюмдар келишкен. Жана 7 берене менен мыйзам бузулгандыгын белгилешип, доо арыз менен Конституциялык палатага кайрылышкан. Паспорт алганда өзүнүн биометриялык маалыматты калтырып атасың. Анткени биздин жүзүбүз сүрөткө тартылат. А 10 сала бул дактилоскопия деп коет. Дактилоскопиянын 10 саланы уурулук кылган кишини, киши өлтүргөндү же башка бир нерсе кылса, ошолордун 10 саласын алат дүйнө жүзүндө. Эл аралык келишимдерде 10 саланы уруксатсыз адамдан алганга эч кимдин акысы жок. Ошондой эле биздин Конституцияда тыюу салынат. Укук коргоочулардын атынан сүйлөгөн Токтойм Үмүталиева кыргыз жарандарынан алынган жеке маалыматтар биринчи кезекте алардын өзүн коркунучта калтырды дейт. Анткени кадимки паспорттарды кылмышкерлерге чейин берип жиберген мамлекеттик каттоо кызматы жарандардын биометрикалык маалыматтарын башка жактарга чыгарып жибербейт деген кепилдик жок. Андай болгон күндө алардын мүлктөрү, акча эсептери коркунучта калды дейт укук коргоочу. Ошо маалыматтарды берген адамдардын баары коркунуч абалда болот. Себебен 10 саласын сүрөтүн беришти. Экинчиден маалымат тапшыргандан кийин өздөрүнүн росписин өткөзүп берди. Эгерде бул маалымат башка бир коркунучтуу топторго тийсе, алардын банктарда болгон каражатын, мүлкүн көчүрүп алганга мүмкүнчүлүк бар да. Жаңы документтерди ойноп жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жеке маалыматтарды мындай милдеттүү чогултуу биз кирип жаткан Евразиядын бир да өлкөсүндө болгон эмес. Негизи биометрикалык маалыматтарды атайын окуудан өткөн жогорку адистер аларды таркатпоо үчүн кепилдикке кол коюшуп чогултушу керек. Ал эми бизде чоң эне, студент, мугалим деги бардыгы тартылган. Ал эми жарандардын 5 манжасынын изинин алынышы бул да чоң мыйзам бузуу. Анткени коррупциялашкан органдагылар эртең аны кайсы бир кылмышка пайдаланып, таза адамды кириптер кылып коюуда коркунучу бар дейт. Бир киши өлгөн жерге, жиберден болгон окуяга силердин ошол эле робудун азыр тазалыгы жок, прокуратуранын тазалыгы жок. Ошо робудун эле следовательдер сиздин маалыматыңызды алса, 10 манжаңыздын сүрөтүн 1-2 берип койсо, чаптап коюш проблема эмес. Өкмөт биометрикалык маалымат таза шайлоого өбөлгө түзөрүн айтып, парламенттик шайлоого чейин бул жараянды ишке ашырууга киришкен. Бирок укук коргоочу анын артында саясий кызыкчылыктар менен коррупциялык схемалар орун аларын кошумчалады. Үмүталиева эң башкысы шайлоо жөнүндөгү кодексти эч ким жойгон эмес. Ал эми бул багыттагы конституциялык мыйзамга өлкө башчысы кол койбош керек дейт. Анткени анда айрым атка минерлердин иттин өлүгүн жашырган аракеттери бар. Ал эми бул элдик тандоодо тополоңго алып келет дейт укук коргоочу. Шайлоо кодексин жокко чыгарышы керек президент референдум менен, аны кылынган жок. Бул нерсени эмне үчүн биздин атка минер жанагы биз мыйзамды тааныбыз деген Текебаев мырзалар айтпай атат. Себеби эгерде бийликте турган саясий партиялардын өтпөй калса, эл өткөзбөй койсо, то кийинки шартта шайлоонун чечимин жокко чыгарганга болжол. Ал мындай нерсе мамлекетте чоң чатак алып келет. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.